$750.000 поручение келди. Ал Кадыржанга өткөрүлүп берилет. Ошол порученияны да кошо берген мен. Эмне деген поручение? Кийин угулду, ошо 750.000 автомат алып келип, Кадыржан 1,5 мың автомат алып келип, Жалал Абад, Сузак элине таркатты дегенче. $750.000. $750.000 Кадыржандын шотуна түшүрүп беришет убактылуу өкмөт. Mana hozir eshitdinglar, mana kecha men sizlarga aytib uspet qilmasdan o'zi mana informatsiya. Eng interesli yeri haligi bir ko'z oldinglarga keltiringlar-da. Qodirjon va Qodirjon storonniylari Ablostoy administratsiyani qo'lga oldi deyapti. Bizni KTRdan chiqyaptiki, yerda Qodirjon yo'q. Yerda Qodirjon storonniylari yo'q. Bu Atamekan, Arınamız degan partiyalar olyapti uni. Значит, haligi eng rasvo darajada, eng niski urovenda yozadigan yeriga Qodirjon vinovat. Eng hali pachot, chiroyli, hurmat, el rahmat, otangga rahmat deydigan yeriga Atamekan va boshqa shunga o'xshagan partiyalar. Zo'r ekanmi hayot? Кадыржан Батыров Жалал Абад обыл администрациясын биз басып алсак, Жалал Абад шаарын убактылуу өкмөткө биз кайтарып берсек, Бишкек телевидениясынан Атамекен, Арнамыз жана башка партиялар обыл администрациясын кайтарып алышты деп, бизге рахмат айтыштын ордуна биздин ийгиликтерди өздөрүнө ыйгарып жатышат деп, май айында эле нааразычылыгын айта баштаган. Демек, ошол кезде эле убактылуу өкмөт менен Кадыржан Батыровдун ортосунда ажырым пайда болуп, өз ара бийлик талашы баштаган. Кийин Кадыржан Батыровду өзүнө аябай ишенген, байлыгына чиренген 2010 жылдын июнь айында кыргыз-өзбек улуттар аралык коогалыңды козутуп, массалык баш аламандыктарды уюштурган. Кыргызстанда жашап туруп, ичкен суусуна түкүргөн наадан улутчул сепаратист Ош окуясына түздөн түз тиешеси бар деп, убактылуу өкмөт мүчөлөрү бир добуштан аны күнөөлөп, ага кошумча Жалал Абад шаардык соту анын үй мүлкүн конфискациялоо менен сыртынан өмүр бою эркининен ажыратуу өкүмүн чыгарган. Бирок Кадыржан Батыров бозгунда жүргөн кезде, ооба, дал ошол убактылуу өкмөт мүчөлөрү менен Кыргызстандан сыртка чыгып кетишиме жардам берип, сыртка чыгып туруңуз деп менден суранган деген интервьюну Азаттыктын өзбек маалыматына берген. Taklif gidiyor. Aynen İsmail İshakov, Vakıt Alınbekov и Alisher Sabirov. Kimnin namıdan? Bu Roza Otunbayeva'nın namıdan. Tamam. Ne aldım cevabını? Кадыржан Батыров 10 июндагы улуттардын кагылышында түздөн түз тиешеси бар деп ошол боюнча соттолгон. Мен баса белгилеп кетейин. 10 июнду 2010 жылдагы 10 июндагы кагылышыга түздөн түз тиешеси бар деп соттолгон. Биздин адилеттүү соттор ошону соттогон. Мына ошентип бүтетип эми ошо 20 майдагы сөздү Исаковдор ушундай суранга, биз суранга даярда ким алмага өзүнүн сөзүнө ошентип жооп айтып койду. Жакшы болот эле андай деп. Эми ошону берип атышканы бул өзүнчө биз элибизге менчи келесиз да, маңкурт эмес да. Көрдүңөрбү, качан бул сөз болгонун булар айтпай, жанакыны гана берип коюп жүрүшөт да. Нуроза Исаковда сурапты деп, аны эч ким, Нуроза Отунбаева эч кимден суранган да эмес. Сурангыдай ал Кадыржан Батырованда ким эле бизде? $750.000 поручение келди. Ал Кадыржанга өткөрүлүп берилет. Ошол порученияны да кошо берген мен. Эмне деген поручение? Кийин угулду, ошо 750.000 автомат алып келип, Кадыржан 1,5 мың автомат алып келип, Жалал Абад, Сузак элине таркатты дегенче. $750.000. $750.000 Кадыржандын шотуна түшүрүп беришет убактылуу өкмөт. Ким аркылуу кеткен билбейм, бул өкмөттүн поручениясы менен барган. Ал порученияны да
Burası şeni yazıp ötkürüp bergenmiz. Toğluk koydançı. Al bunday dalil söz jana akça kotorup düşkөн. Dalil söz. Qaysi Dalil. bank arkылуу kotoruldu? Al 3-4 bank arkılı olsa gerek. Men to'liq banktan bir paraçenesini görgönmün. Paraçenesini qo'shib kelib berganmiz.